мамиле туурасында. Бул ааламдын жаралышынын бир себеби махаббат. Ошондой эле махаббат бул ааламдын байлаган боосу, нуру жана жашоосу. Инсан ааламдын эң жамы мөмөсү болгондуктан ааламды курчай турган бир махаббат ал мөмөсүнүн уругу болуп жүрөгүнө коюлган дейт. Өзгөчө сөздөр, кээ бир сөздөргө түшүнбөй калышыбыз мүмкүн, бирок ушундай нерсе. Албетте бул дүйнөдө Алла Таала бардыгыбызды бирибизге бирибиз байлады. Жада калса ушундай бир карышкыр дагы, жолса арстан да, жолборс да, ушундай чоң бир жырткыч дагы өзүнүн баласына мээрим, махаббат деп өткөн. Же болбосо бул дүйнөдө ошол махаббат, райым, мээримдүүлүк деген нерсе жайылып турат экен. Кээ бир убактарда көрүп атабыз, мисалы чоң ушундай бир иттер да керек болсо көчөдө жаткан кичинекей баланы жебей коюп атат да. Көрүп атабыз, субхана канча деген нерсени көрсө, бул дүйнөдө ошол мээримдүүлүк, райым, Алла Таала махаббат болгон себебинен инсан сиз менен биз бул дүйнөдө бири-бирине эр шакак болуп чыгат экенбиз. Алла Таала дагы бул дүйнөдө адамдардын рызкысын, же болбосо аларга бизге сиз менен бизге келип аткан жакшылыктарды бербей коймокмун дейт да, бермем. Бирок бул дүйнөдө алсыздар бар үчүн Алла Таала берип эткен. Эмнесе Алла Тааланын пендесине болгон жакшы көрүүсү экен. Унутпашыбыз керек экен. Алла Таала бардыгыбызды жакшы көрөт. Сен ким бол, кайсы кандай киши бол, мейли көчү калган бомж бол, мейли ким бол, сен атеист бол, кайсы бол, мейли кайсынысы болсо дагы субханалла Таала мээримин төгүп тура берет экен, жакшы көрөт экен да. Алла Таала бирөөнү да жаман көрбөйт экен, бирөөнү да субханалла Таала жек көрбөйт экен. Биз экенбиз, жек көрөт экенбиз, бир нерсесин жаман көрөт экенбиз, бизден экен ал. Бирок акыйкатта Алла Азza wa Jalla сиз менен бизди жакшы көрөт. Ошол себептен бул дүйнөнү күн деп, жөн эле күн деп бол деди. Бирок кандай кыл бол дегенде бул дүйнө жаралып калды 6 күнүн ичинде. Алла каалагандай жаратты. Бирок кимге жаратты? Сиз менен бизге жаратты. Биздин ыңгайыбызга жаратты. Бизге ыңгайлуу болуш үчүн жаратты Алла Таала. Эгерде сен бирөөнү жакшы көрө турган болсоң, ага шарт түзүп берүүгө аракет кыласың да. Ошондой эле Алла Таала өзүн жараткан адамды, адам урпагын жакшы көргөн себебинен бул дүйнөгө ошол нерсени баарын жаратып, ордоруна коюп койду. Алла Таала мени жаман көрүп аткан үчүн күнөө кылдырып аткан жок, же болсо тигин жакшы көрүп аткан үчүн сооптуу иш кылып аткан кылдырып аткан жок. Жок. Алла Таала сенин сооптуу ишиңе дагы, күнөө ишиңе да муктаж эмес. Бирок Алла Таала пендесинин тозокко кирип калбашын каалап туруп, жакшылык деген нерсени пайгамбар аркылуу жеткизип койгон. Ушул нерсе. Пайгамбар аркылуу Алла Таала бул жакшылык, бул жаманчылык экенин билгизи дагы айтты. Эгер момундай кыла турган болсоң, менин махаббатыма, менин сүйүүмө бөлүнөсүң, эгер мындай кыла турган болсоң, менин азабыма каласың деп дагы да болсо эскертип атат. Кандай бир адам өзүнүн баласы колунда кала турган баласы боло турган болсо, ошол баласын эскертет экен: "Эй балам, момуну кылбагын, момундай кылбагын, мен ушундаймын. Момунду кылсаң мага жагасың" дейт экен да. Аны эгерде баласы акмакчылык кылып туруп, баягы жакпаган ишти кыла турган болсо, эмне болот экен? Канча жакшы көрсө да үйдөн айдап чыгат экен. Ошондой эле Алла Таала дагы сиз менен бизди бул дүйнөдө жөн эле жаратып койгон жок экен. Ошол пайгамбар жөн эле жөнөтүп койгон эмес экен. Эмне үчүн дегенде, анткени бизди жакшы көргөн себебинен Алла Таала дин деген жакшылыгын насип кылган экен. Сүйүүгө себеп болгон жакшылыктар сүйүү сыяктуу нур болуп эсептелет. Андыктан жайылып чагылуусу анын шаанисинен. Ушундан улам достун да досу болот деген сөз эл оозунан айтылып калган. Ошондон бир көңүл үчүн көп көңүлдөргө каралат деген сөз да эл ичинде кайтылып келип барат экен. Жакшылык бул нур экен. Ар бир нерсенин биз дайыма айтабыз го. Мисалы алса, адамдар күнөө эмне зыян, эмне пайда дей турган болсо, дайыма билишибиз керек. Күнөө зыян, сооп пайда берет. Күнөө зыян берет, сооп пайда берет. Анткени бирөө кара, бирөө нур. Ошол себептен сиз менен биздин денебизден чыккан ар бир жакшы амал, жакшы иш, аракет бул нур болот экен дагы Алла Тааланын алдында пендесин курчап калат. Качан адам жакшы сөз сүйлөй турган болсо, ал менен жанды эргитип салат экен. Жаман сөз сүйлөй турган болсо, жанды кейип салат экен. Кээ бир убактарда субхан бир алакандай кичинекей мындай кичине алаканга жетпей бир сөөмөй болгон субханалла тилиң алың келбей, бир нерсени өлтүрүп коюшу мүмкүн экен. Бирок ушул эле тил эмне кылып коюшу мүмкүн? Жакшы сөз сүйлөп коет экен дагы, ошо менен адамдын көңүлүн алып коет экен. Ошон үчүн сүйүү, ошол эмеде ушулда бир сүйүүгө байланыштуу болгон жакшы нерселер бул нур болуп адамды карт курчап турат экен.
Сиз менен биздин курчап турган нерсенин бардыгы тең же жакшылыкка же жаманчылыкка барарын унутпашыбыз керек экен. Аллах үчүн жакшы көрүү жана жаман көрүү адамдын жүрөктүк эрежеси болуш керек экен. Аллах ыраазылыгы үчүн жакшы көрүш керек экен, Аллах ыраазылыгы үчүн жаман көрүш керек экен. Эмне үчүн десе бардыгы Аллага байланат экен. Эгерде кимде Алланын ыраазылыгы үчүн жакшы көрсө, эмне экен? Анын алдында сооп табат экен. Эгер Алланын ыраазылыгы үчүн жаман көрө турган болсо да сооп табат экен. Бирок ошол эле мезгилде ошол адамдын өзүн эмес, балки ошонун денесинен чыккан жаман амалды. Дайым эле айтып жатам, мисалы бирөөнүн үйүндө арак ичип аткан болсо, бирөө дайым арак ичип турган болсо, шүмшүк эле шүмшүк, акмак эле акмак болот да. Бирөө картон ойноп келсе, акмак эле акмак, шүмшүк эле шүмшүк боло берет. Кандай турабы? Эгер бирөө дагы бир нерсе кылып келип турган болсо, жаман иш кыла турган болсо, коомго жат. Же ошол үй бүлөнүн бир эмесине, салтына жат боло турган иш кыла турган болсо, ал акмак болот турабы? Бирок устаздар айтат, ошол адамдын өзү жаман эмес дейт да. Ошонун кылып аткан иши жаман. Ошол сен адамдын өзүн жаман көрбөгүлө, ошол кылып аткан ишин жаман көргүлө. Ошол ишин тыштатканга аракет кылыш керек экен. Бирок дайыма айта берүү менен ошол сен алкашсың дей бериши керек эмес экен да. Ал жакшылап түшүнүп калыш керек экен, ал кичине билиши бир оорукчан адам экен. Ал оорукчан картежник бул эмне экен? Бул азартка берилип кеткен адам экен. Ман субханалла эмнеси? Мындай айтканда нафсиси тыйылбайт экен. Ошону тыйганга аракет кылдыра бериш керек экен. Кантип десе устаз айтат, эгерде дейт бир адамдын ушундай бир денеси тытылып кете турган болсо, денесинде карт болуп мындай тытыла турган болсо, ошонусунан кан чыгаттан бир аздан карт болот дейт да. Эми эгерде ошол карт улам эле тыта бере турган болсо, жара аякпаган сыяктуу адамдын кемчилигин айта берүү менен, ошону сөгүп сагуу, ошонун жаман жагын айта берүү менен эч качан субханалла ал жара аякпайт экен. Шейхтер айтат, сен үч нерсе кылгыла дейт ошол адамга дейт. Биринчиси жүрөгүңөрдө ошону жакшы көргүлө дейт. Анткени жүрөктөн гана жакшы көргөн нерсеге, ушундай бир ошол адамда болуп аткан жаман нерсеге чыдоо пайда болот экен. Ошонун жаман нерсесине чыдайт экен, анткени жүрөгүндө ошону жакшы көргөн себебинен. Жүрөгүңөрдө жакшы көргүлө дейт. Анын жаман амалын жаман көргүлө дейт. Бирок ошол ишин экен өзүн жакшы көргүлө дейт. Жүрөгүңөрдө жакшы көргүлө. Анткени ал сенин күйөөңдүр, балким, сенин аялыңдыр, балким, сенин бир тууганыңдыр, балким кошунаңдыр, сенин балким жакшы бир досуңдур. Ошол себептен сен анын жүрөгүңдөн жек көрүштөн мурда субханалла тескерисин ошо жакшы көр дейт. Биринчиси. Экинчиси анын кемчилигин көп айтпа дейт. Кемчилик айта берүү аны токтотуп койбойт экен эч качан. Кемчилик айта берүү аны токтотуп койбойт экен. Эмне үчүн дегенде, кемчиликти көрүү ошол адамдын өзүндө кемчилик бар экенин белгиси болот. Бир адам кемчилигин көрө бере турган болсоң, ошол кемчилик сенде деле бар. Сен ичпешиң мүмкүн. Сен ичпейсиң, тиги ичип атат. Бирок сен ушакчы болушуң мүмкүн. Сенде кемчилик аныкынан чоңураак болушу мүмкүн. Алла Таала Куранда арам кылып койгон нерсе болушу мүмкүн. Ошондон кемчиликке, ошонун кемчилик кийлишпесин дейт. Үчүнчүсү, ага дайыма тамбих кылсын дейт. Эскертүү кылсын дейт. Кандай эскертүү десе, ошол өзү менен кошо ахиретке бара турган амалдарың бар экенин эскертип туруш керек экен. Тамбих деген нерсе эмне экен? Эскертүү экен. Ойготуп турганга аракет кылыш керек экен. Анын күнөөсү жөнүндө эмес, балки ошол нерсе кылган нерсе канча сооп бар экендиги тууралуу кабар берип туруш керек экен. Ошон себебинен ким Аллах ыраазы үчүн жакшы көргөн болсо, ушул адепти кармайт экен. Ал эми Алла Таала ыраазы үчүн көрө турган болсо, ушул адепти кармайт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам амалдардын эң фазилеттүүсү Аллах үчүн сүйүү, Аллах үчүн жаман көрүү деп айткан экен. Сен эч нерсени байлабайсың. Эң амалдардын эң фазилеттүү деген, эң сооптусу, эң көркөм, эң сулуусу, эң кадыр барктуусу Аллах үчүн жакшы көрүү, Аллах үчүн жек көрүү экен, субханалла. Абу Хурайра айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Нафсими кудрет колуна кармаган затка ант берип айтам." Нафсимди дейт. Кудрет кол менен кармап турган Аллах Таала ант ичем дейт. Ант ичүү оңой нерсе эмес, билесиңер? Валлахи, таллахи, валлахи дедиңби болду. Алланын аты менен дедиңби бүттү. Сен ушул себептен мен ага кафара беришиң керек болот. Кийин ошол нерсе мен эгерде валлахи ушул нерсени аткарам, жоксо валлахи мен сен жана жолойм десем, жолобойсуң. Жолой турган болсоң, мен алдым, ошонун кафарасын беришиң керек болот. Ошондон пайгамбар айтат экен, ушундай маанилүү болгон себебинен да биякта ант берип атат экен. Иман келтирмейинче бейишке кире албайсыңар дейт. Жоосу Аллах толук иман келтирмейинче. Кандай иман келтирип? Аллах Тааланы толугу менен кабыл алмайын. Аллах Тааланын өкүмүн кайсы харам болсо харам, адалын адал демейин. Жоосу Аллах Тааланын барган турган заты сыпаты менен кабыл алмайын, иман келтирбейсиңер. Аллах башыңарга келген жакшылыкта жаманчылык Алладан экендигине ишенбейин, иман келтирбейсиңер.
Subhan tozок жана бейиш бар экендигине ишенбейин, сен ыйман келтиргендин катарында болбойсуң. Ыйман келтиргендин катарында болбойт. Ким тозоктун жана бейиш бар экенине ишенбесе. Эмне экен? Ыйман келтирип бейишке кире албайсыңар дейт. Аллаху акбар. Бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө ыйман келтиргендердин катарында болбойсуңар дейт. Бири-бириңерди жакшы көрмөйүн, ыйман келтиргендердин катарында. Кудайга ыйман келтир. Аллах Таалага ыйман, ла илаха илlalloh, ашхаду ан ла илаха илlalloh, аманту биллахи дей бер, мейли. Бирок сен ошентип туруп дагы деле бирөөнүн жүрөгүңдө субханалла. Эмнекен жакшы көрө албай атасыңбы? Жакшы көрө албай, жек көрүп атасыңбы? Анда сен ыйман келтирген катарында болбойсуң. Ыйман келтиргендин катарында болбойсуң дегени, сен ошол мусулман эмессиң деген катуу коркунуч бар экен. Мусулман субханалла Аллах менен мамиле түзгөндөн кийин пенде менен да болгон мамилесин оңдогонго аракет кыла бериш керек экен. Hazreti Muaz ibn Jabal айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди. Аллах Таала айтат, Азза ва Жалла айтат. Алла Таала айтып атат, хадиси кудуси. Менин жалалым, улуулугумдун атына бири-бирин жакшы көргөндөр бар го. Мен атым менен бири-бирин жакшы көргөндөр бар го. Ошолор үчүн нурдан даярдалган минбарлар бар. Пайгамбарлар жана шейиттер да аларга суктанышат дейт. Некен кандай нерсе Аллах өзү айтат экен? Ошолор некен бири-бирин жакшы көргөндөр. Аллахтын ыраазылыгы үчүн бири-бирин жакшы көргөн. Менин ыраазылыгым үчүн дейт. Менден корккон себеп, мени сүйгөн себебинен бири-бирин жакшы көргөндөргө дейт Аллах Таала минбарлардан нурдан болгон минбар даярдадым дейт. Ал кандай минбар экен Аллах өзү билет. Жакшысын сүрөттөп бере албайбыз. Бирок ага шейиттер дагы, некен шейиттер да, пайгамбарлар дагы шейиттерден султанышат. Булар кайсы амалы менен ушуга жетти экен деп арман кылышат экен. Субханаллах. Алла Азза ва Жалла менин ыраазылыгым үчүн бири-бирин жакшы көргөндөргө, мен үчүн бир жерге чогулгандарга, мен үчүн бири-бирин зиярат кылгандарга, мен үчүн бири-бирине каржы короткондорго сүйүм важип болот деген экен Аллах Таала. Некен канча амал айтып аткан. Же болсо ким Аллах үчүн жакшы көрсө бир адамды, ошондой эле Аллах үчүн ошо менен мамиле түзсө, ошондой эле Аллах үчүн барса, бизде бар го жанагындай тойго барганда баарына тетратын карап да так тиги канча сомап келе туруп. Ушундай бизде туруп. Бизде бардыгы тең мындай жанагындай бир китептин тегерегинде турат да. Мындай бир барасың, канча катышың болсо ошону бербесең эме болбойсуң. Мындай десем, эмелердин катарына кирбей каласың. Бул жерде ал сөз жок, ал бар тең рия. Алардын бардыгы тең субхана көргөзмө. Чорный касса. Бир байкелер айтат, ушундай эме алды. Анан кийин бир күнү барсам ушундай урушуп чыккан экен. Эмне болду? Деп тамашалашып, эмне болуп кетти десем айтат, биризде бир той берели. Тойго повод жок экен да. Эми ушинтип берип жүрүп өтүп кетебизби? Биздер чогултуп албайлы. Тигилер менен бажалар менен баланча миң сом, кудалар менен баланча миң сом. Анан күлөт, сен эмне үчүн катышып жүрөсүң? Эми ушундай бир чорный касса сыяктуу да эми бир нерсеге жабат да. Өлгөндө чорный касса экен биздикичи. Өлгөнгө бергенге да ушундай экен да, берет экенсиң, эмнекен ошол нерсе чогулуп туруп анан кийин сенин өлүгүңдү жабат экен да. Бүт нерсе жабыш үчүн экен. Жок, бул жерде ал тема жок, субханалла. Бул жерде эмнекен Аллах үчүн, Алла Таала менин ыраазылыгым үчүн дейт да. Ким бири-бирин жакшы көргөн болсо, могу бир жерге чогулган болсо, Алланын ыраазылыгы үчүн чогулдук. Бул жердечи мисалы биз чыгып атканда Алланын ыраазылыгын көздөп азайт атабыз. Башка нерсе көздөгөн жокпуз. Алланын ыраазылыгы бүттү. Эч нерсе көздөгөстөн айтып атат экенбиз, Эми кара. Ошондой эле Алланын ыраазылыгы үчүн келдиңиздер, машалла. Кой, Аллах мага шифа берсе экен деп. Эми кара. Ошондой чогулгандарга, мени үчүн бири-бирин зиярат кылгандарга, мен үчүн бири-бирине каржы короткондорго, керек болсо аялыңа, балаңа, үй бүлөңө, күйөөңө, бир тууганыңа коротуп аткан акчаңда, каржыны дагы Аллах ыраазылыгы үчүн коротуп атам десең болсо, Аллах Тааланын ыраазылыгы, Алланын мээрими ага төгүлөт экен. Hazreti Umar айтат экен, пайгамбар айтты. Аллахтын кулдарынын арасында ушундай бир топ адамдар бар. Алар пайгамбарлар да, шейиттерден эмес болот. Бирок кыямат күнү Аллахтын алдында алардын даражаларынын бийиктигинен пайгамбарлар менен шейиттер танышат дейт. Я Расулла, ал жерде отургандар, о Алланын элчиси, алар кимдер экен бизге айтып бериши дешти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, алардын киндиктеш туугандыгы, бири-бирине багыштаган мал мүлкү болбосо да, Аллахтын китеби Куранын атынан бири-бирин жакшы көргөндөр. Аллах ант болсун, алардын жүздөрү жаркыраган нур, алар нур үстүндө болот. Эл коркуп жатканда алар коркпойт, инсандар кайгырып жатканда алар кайгырышпайт деген экен. Мына ушинтип жооп берди. Аллаху акбар.
Дегеним, эмне үчүн мындай деп атабыз? Анткенсе эгерде кайсы жерде ынтымак болбосо, бири-бирине болгон жакшы көрүү болбосо, негизи эле бир үйдө деле, мисалы ынтымак ыдырай турган болсо, бир үйдө деле мисалы туган үзүп кете турган болсо, эрде аял уруш баштаган болсо, билесиңер, 40 күнгө чейин Алланын берекеси болбойт ошол үйдө. 40 күнгө чейин периштелер болбойт ошол үйдө. Кайсы үйдө уну болгон болсо. Анан кийин сиздин эгерде үй бүлөңүздүн ичинде мындай жашооңуздарда мындай береке болбой калса, мындай ишиңер оңолбой кала турган болсо, автоматически эмне кылабыз биз? Айтат экенбиз, ишим оңолбой калды. Эмне себептен оңолбой калдыгын ойлонбойт да. Ошол үйдө ызычуу, ыргылжың, бири менен талашып тартышуу жанагындай көбөйсө, ошол үйдөн береке качып кетет. Анан кийин субхана молдо барган пайда жок. Андан өзүңдү оңдоп баштай беришиң керек да. Туура эмес кылып турмун, кечирим сурап кой, эчтеке болбойт андан. Кечирим, улуу башыңды кичик кылып кечирим сурап кое бер. Андан сен эч зыян таппайсың, субханалла. Ошондой эле ошол аялган болобу, аялы күйөөсүнөн болобу, ата-энесинен болобу, ата-энеси баласынан болобу, мындай ынтымакты кармап калыштын айласында болуш керек экен. Ошонун тегерегинде аракет кылыш керек. Анткени ошол нерсеге аракет кыла берсең, иншалла, акыртыы жакшылык болот. Билесиздер да, Абдул-Кадир Джейлани рахимулла таала ушундай дейт да. Сенин башыңа келген сыноо дейт. Сенин башыңа келген оорчулук, проблема. Ал сени жок кылыш үчүн келбейт. Ал сени тескерисинче чыңдаш үчүн, жашоодо дагы болсо да кадамыңды бекемдеш үчүн келет. Устаздар айтат, кандай эле уста дейт, темирди отко салып туруп, ушундай каккылаган балка менен чапкылаган сайын кандай эле көбүрөөк баягыл, ушундай баягы өзүнүн эмесине өзүнүн темир күчүнө келгендей эле Сталин кандай, мисалы, жумшак темир салып ушуну чапкыла берди, майга сала берди, майга салып чапкыла берди. Акырында ушундай сонун бир бычак чыгат го. Ушундай бир кылыч чыгат, субхана, бир чапканда кандай бир керек болсо ушундай бир жанагындай бир кичинекей турган бир баракты кесип кете тургандай. Ушундай кылды кесип коюп ортосуна бөлүп коюп турган эмне болот? Ушундай кылыч жасалат. Эмне десе, жашоодо эгерде бир адамга сыноо келе турган, проблема келе бере турган болсо, ошол аны эмне кылат экен? Улам ошо чыңдай берет экен. Бул жашоодо дагы да болсо субханалла, алдыда келе жаткан эки чоң проблемага Аллах Таала даярдап коет экен. Адам даяр болуп баштайт экен. Ошол себептен башыңа келди бир проблема, эмнекен агасы кейиштин кереги жок экен. Эгерде сен Аллах ыраазы үчүн жашап жүргөн болсоң, Аллах ыраазы үчүн мээнет кылып аткан болсоң, Аллах ыраазы үчүн диниңди бекемдей бере турган болсоң, машалла, сөзсүз Аллах Тааланын жакшылыгына жетет экенсиң. Ошон үчүн айтып аткан, эмнекен алар дейт, алар киндиктеш туугандар, бири-бирине мындай киндиктеш эмес дейт, бири-бирине мал менен да байланышкан дейт. Бирок алардын бир гана нерсеси Алланын китеби, мисалы, мечиттерге чогулдуңар, ушул жерлерге чогулдуңар, машалла. Ошондо бири-бирин мусулман болгон үчүн жакшы көргөндөр үчүн Алла Таала аларды кыямат күнү минбарларга отургузат экен иншалла. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабарыңар болсун, Аллахтын достору барго, мына ошолорго коркуу да, кайгы да жок деп Юнус сүрөсүнүн 62-аятында окуду. Эмнекен кыямат күнү Алла Тааланын алдына барганда, Алланын досторуна Аллах делеп, Аллах Кудайым Аллах, мен жаратуучум Аллах, мен Алланын алдына барам, менин пайгамбар Мухаммад деп жүрөгүндө чын жүрөктөн коркуп ошолуп жүргөн адамдар, эмнекен Алланын алдында эч бир коркунучка дуушар болбойт экен кыяматта иншалла. Алхамдулилlah, мына ушундай нерсе экен. Абу Хурайра айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деди. Аллах Таала бир кулду жакшы көрсө, Аллах Таала бир кулду жакшы көргөн болсо, Hazreti Жабраил алейхиссаламга Аллах Таала айтат экен. Айткын, Аллах паланчаны жакшы көрөт. Сен да жакшы көр деп айтат. Некен? Алла Таала бир пендесин жакшы көрүп калса, Жабраил периште айткан, Алла Таала баландайды жакшы көрөт. Сен да жакшы көргүн. Баланча ул баланчаны жакшы көрүп калды. Дегенде Жабраил алейхиссалам аны жакшы көрүп калат. Анан ал асмандагыларга, бардык периштелерге Аллах баланча деген адамды жакшы көрөт. Силер да жакшы көргүлө деп жар салганда, бардык асмандагылар да жакшы көрө башташат. Андан кийин ал эл арасында жакшы кабылданат. Мындай экен, асманда периштелердин бардыгын жерге чөткөн дагы айтат экен, баландайлар, баландайлар, Аллах Таала баланча адамды жакшы көрүп калды. Силер да аны жакшы көргүлө дейт экен. Эмнекен? Алла Тааланын ага пенделердин да сүйүүсүн салып салат экен. Эмне үчүн десе, анткени себеп субханалла, Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн, жакшы көргөн үчүн, Алла ыраазы үчүн, жаман көргөн үчүн дейт. Эгерде Алла Таала бир колду жаман көрүп калган болсо, Жабраил алейхиссалам айтат, мен баланчаны жаман көрдүм, сен да жаман көргүн дейт. Жабраил алейхиссалам аслында аны жаман көрө баштайт. Анан Жабраил алейхиссалам асмандагы периштелердин бардыгына тең жар салат. Алла Таала баланчаны жаман көрдү, силер да жаман көргүлө. Анан жер жүзүндө аны бардыгы тең жаман көргө буйрулуп калат экен. Бардыгы тең түртүп калат экен. Боо акмак,
некен бүт барды эл жерден куулап башташат экен. Ушундай жек көрүү сезим болуп калат экен. Ал некен Аллах Тааланын каарынан алатына калып калат экен. Ошо себептен бул дүйнөдө мамиле адам менен кылган болгон мамиле Аллах Таалага жетерин унутпашыбыз керек. Bir adam sen biz ойлобошубуз керек экен. Bir адамды кордоп коюу менен, bir адамды жамандап коюу менен анын үнү асманда угулбай калды дебешибиз керек экен да. Анын үнү асманга угулат. Ар бир адамдын үнү асманга угулат. Жетет жетчү жерине. Эгерде ошол нерсе чыныгы акыйкат зулумчулук менен, кордук менен, ушундай кыйналуу менен болгон болсо, ошол бар ошолго жетет дагы өзүнүн ээсине жетип туруп, кайра кахар Алланын нааразылыгы менен, же Алланын ыраазылыгы менен субханалла бул дүйнөгө келип кайра ал пендесин көтөрөт, же ал пендесин түшүрүп салат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондон корккула дейт. Зулум чеккен адамдын дуасынан корккула дейт. Зулум чеккен, кордук көргөн адамдын дуасынан корккула, анткени анын дуасы сөзсүз кабыл болот деген экен. Машалла, ошол себептен менин бир туугандарым, бул дүйнөдө биз эмне кылышыбыз керек экен? Колдон келишинче бир пенденин көңүлүн көтөргөнгө аракет кылышып, көңүлүн жөн эле көтөрүп койбошубуз керек экен. Чын жүрөктөн. Чын жүрөктөн. Анткени себеп кимде ким ошол бир пендесинин муктаждыгын бүтүрүшүндө болгон болсо, Аллах Таала анын муктаждыгына жетиштүү болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен иншалла. Мына ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимге кошулуу, кимге жанында жүрүү, ошондой ким менен жакшы мамиледе болуу жөнүндө ушундай пайгамбар бизге айткан экен. Биз тандабайт экенбиз. Бизге тандалып келет экен. Мынекен биз тандабайт экенбиз. Бизге тандалып келет экен. Биз кимди аларыбызды ойлонот экенбиз, бирок субханалла ошол бизге келет экен. Же жакшылык болуп рахмат болуп, же сыноо болуп келет экен. Биз кимге тиерибизди ойлобойт экенбиз. Аллах Таала же рахмат, же болсо жакшылык кылып, райым кылып, же болсо азап кылып жөнөтөт экен. Биз ким менен дос болушубузду да Аллах Таала чечип берет экен. Биз та ошо менен жүрөт экенбиз, же Алланын райымына бөлөнөт, же болсо Алланын каарына бөлөнөт экенбиз. Ошол себептен эгерде сага жакшы дос болгон болсо, жакшы аял, жакшы күйөөтүш болгон болсо дагы, сен ошого шүгүр айтышың керек экен. Ошолорго мамилени Аллах анын пайгамбары каалагандай кылууга аракет кылышты үйрөнүшүбүз керек экен, машалла. Үйрөнөбүзбү? Аракет кылабызбы? Sizlerin Allah razı olsun. Subhanak hamdik. Aşhadu anta astaghfiruke ve etûbü ileyk.